Саламатсыздар, урматтуу биздин кардарлар. Биз бүгүн СИП панелди мамлекеттик агенттигинен, курулуш агенттиги менен тестирлөө өтүп жатабыз. Ал тестирлөөдө болсо СИП панель 1 чарчы метри ийилүүгө жана бекемдигине канча килограмм көтөрөт экенин тастыктап жатабыз. Жана андан тышкары ОСБ, пенополистирол, формальдегид, фенол чыгарабы же канчалык деңгээлде чыгарат, ошол нерселер адамга зыян келтиреби, зыян келтирбей, дүйнөлүк стандарттарга туура келеби, ошону өткөзүп жатабыз да. Кудай буюрса 1 чарчы метри СИП панелдики жүктү 600-800 килограмм жүктү толук кандуу көтөрөт да. Мисал катары айтып кетсек, бул темир менен жана бетондон жасалган межэтажный перекрытие деп коебуз го орусча айткандай. Ошол перекрытие дагы өзүнүн нормасы боюнча 800 килограмм да. Бул эч бир арматурасыз, бетонсуз, бирок ошондой жүктү толук кандуу көтөрө алат. Мынакей силер видеодо көрсөңүздөр болот. Бул жерде СИП панель дуалга кетчү жана межэтажный перекрытияга кетчү СИП панелди биз атайын тестирлөөнү өтүп жатабыз. Бул жерде канчалык деңгээлде ийилет экенин текшерилип атат. Мынакей атайын приборлор, бул мамлекеттик курулуш агенттигинин приборлору, биз буга тие албайбыз. Ал эми жүктү болсо кадимкидей жана цементтер турат. Ар бир мешок 50 килограммдан 1 чарчы метрине 600-800 килограмм жүктү коюп, канчалык деңгээлде ийилет экенин текшерип жатабыз. Кудай буюрса, бул тестирлөөнү Адекс курулуш компаниясы гана азыркы учурда системдүү түрдө жыл сайын жүрүп жатат. Ошол себептен үйдү куруу арнасында силер милдеттүү түрдө курулуш компаниялардан сурагыла. Андан тышкары азыркы учурда бул жерден видеодон көрсөңүздөр болот. Квадратный метр деген программага съемка болуп жатат. Ал съемкада болсо Кыргызстанда СИП панелден курабыз деп кардарларды алдап кеткен компаниялар жөнүндө жана кантип алданбаш керек экенин, СИП панелден үй курабыз деп атканда эмнеге көңүл буруш керек экенин жөнүндө биз силерге кенен маалымат тартып көрсөтүп беребиз. Кудай буюрса жакын арада да күтүп турула. Биздин каналда жана YouTube'да квадратный метр программасынын каналына жазылсаңар, ошол жерден кенен видео чыгат.